Саламатсыздарбы, Кабар улуттук маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, биз азыр Бишкек шаардык мэриясына келдик. Бүгүн биз кала мэри Эмилбек Абдыкадыров менен шаардыктарды кызыктырган маанилүү суроолорго кеңири жооп алып беребиз. Мэр кечээ күнү бизге интервью бергенге макул болгон. Анда эмесе кире берели. Саламатсызбы, Эмилбек Мырзакулович. Бизди кабыл алганыңызга рахмат. Маегибизди алгач эле ушул каланын кышка даярдыгы боюнча баштасак, быйыл шаардыктарды кышында эмне күтөт, кала жетекчилиги кантип даярданып жатат? Эң чоң маселе кышкы отопительный сезонду жакшы өткөзүшүбүз керек. Бул бардык шаардыктарды деги эле мамлекетти, өзгөчө Бишкек шаарынын мэриясынын мындай жоопкерчиликтүү чоң мероприятие. Себеби быйыл өзүңүздөр угуп билип атасыздар, бизде 3 миллиард 300 миллион киловатт электроэнергия дефицит болуп атат, импорт боло турган болду. Ал жашырын деле эмес. Бирок ошого карата бизде шаардыктар ошого даяр болушубуз керек дагы. Биз электроэнергияны экономдуу пайдалануу жөнүндө ар бир үйдөн, ар бир абоненттен 1 киловаттан экономдуу этсек дагы биз 500 миллион киловаттты биз экономдуу этебиз. Мен ошого шаардыктарды такай өзүм айтып келатам, экономно использовать этиш керек электроэнергияны. Бул биздин мамлекетке, шаарга кылган биздин шаардыктардын жардамы болот да. Эми кыш мезгили келгенде биздин шаардыктар кийинки учурда эмне үчүн мен сиздерге чакырып ушул интервьюну берейин деп атам. Кыш мезгили келгенде ошо социалдык тармактарда ушул маселе абдан ар кандай ар түрлүү маселелер көтөрүлүп, быйыл дагы кыш дагы смог болот экен, смог менен кыш келгенде эле эстеп калабыз, анан жай келгенде бул ишти жүргүзбөйбүз деген дагы маселелер көп айтылып атат. Бирок негизи андай эмес. Мен ошон үчүн сиздерге толук сиздер аркылуу биздин шаардыктарга информация берип коеюн деп атам. Мэр катары. Эми Бишкек мэриясы жол карта боюнча пландын канча пайызын канчалык деңгээлде аткара алдыңыздар? 9 февралда биздин кабинет министрлик тарабынан план мероприятие бекитилген. 9 февралдан жаздын башталышында ушул маселе көтөрүлгөн. Бул жерде бир канча министрликтер, негизги Бишкек шаарынын мэриясы, Министерство энергетики, Министерство природных ресурсов, МВД системасы, Министерство экономика, көп министрликтер бул жерге ошол план мероприятияда дорожный карта түзүлүп бул бекилген. Эми бизге тийиштүүсүн мен башка министрликтер жөнүндө мен аны өзүңүздөр ошо тийиштүү министрликтерден да ушинтип интервью алсаңыздар болот. Мен өзүбүздүн мэриянын кылып аткан иштери жөнүндө сиздерге айтып кетейин деп турам. Биринчиден, биз эмне иш-чара ошол дорожный картада, кабинет министри бекиткен дорожный картада эмне иш-чара Бишкек шаарында жасаш керек эле. Эми смогту биз өзүбүздүн жолугушууларды элдерге да айтып жүрөбүз. Смогту бул 10-15 жылдан бери кийинки убактарда пайда болгон нерсе смог. Муну бир эле жылда таптакыр смог маселесин чечип коем деген туура эмес. Муну процентном отношении жылдан жылга азайтып, ушундай жасалып жаткан иш-чаралардын негизинде смогту 10%, 15%, 20% отуруп, бул акырындап жасалып турган, чечиле турган нерсе. Бирок Бишкек шаары бүгүнкү кезде биз эмне иш жасадык? Бизге тийиштүү иш-чаранын бардык пункттарын биз толугу менен аткарганга жетиштик, мен жаңылбайм. Ошол жөнүндө сиздерге кыскача токтолуп кетейин. Биринчиден, мына өзүңүздөр билесиздер, бизде 74 котельный бар, Бишкек шаарына тийиштүү. 74 котельныйдын 22 от казаны бизде көмүр менен иштечи. Ошол от казанга 3600 тонна биз көмүр жакчыбыз. Мына 3600 тоннанын көмүрдүн ышы, бул өтө көп көлөмдөгү ыш. Ошону биз ушул ыш маселеси өтө катуу тургандыктан шаардыктардын суроо талабы да ушундай болчу. Биз
23 жылга планда негизинде 4 иш казанды ушу газга өткөзүү, башка электр энергиясын өткөзүү боюнча пландар кирген. Бирок биз Газпром менен сүйлөшүп, ушул иш-чараны бюджеттен акчаны карап, болгон 22-син тең быйыл, мына өзүңүздөр көрүп тургандай, мына экранда көрүнүп турат, бардыгын тең газга өткөздүк. Биз Бишкек шаары быйыл кышка даярдыкта көмүр сатып албайбыз биз. Элди була кышы эң чоң биздин Бишкек шаарынын жасаган иштеринин бири деп айтам. Ошол иш-чарада мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, ордунан да көрдүңүздөр, мурда кандай эле, азыр кандай болуп калды. Мурда ошо 22 от казандары көмүр менен жагылчу, азыр толугу менен газга өткөзүлдү. Азыркы кезде Газпром тарабынан ошонун подключениясын жасап атат. Мына бул өтө чоң иш-чара. Ошондо биз бул иш-чаранын 22 котельныйды газга өткөзгөнүбүздөн бир 2–2,5% биз ыштын көлөмүн азайттык деп биз өзүбүзчө расчет кылып атабыз да. Бул бир чоң маселенин бири. Ал эми ошолай дагы бир суроо берейин. Жаңы конуштарда канча жаңы конуш газдаштырылды? Ошондой эле канча үй газга туташтырылды быйылдын эсебинен? Отоплениени жыл массивтерди газификация. Бизде жыл массивтерде баары көмүр менен үйлөрүн жылытчу. Быйыл биз ошол 47 жыл массивдин бизде 27си мурда газга кошулган болчу, 20 жыл массив газга кошулуп элек болчу. Газпром менен бир канча жолу жолугуп атып, быйылкы жылга 4 жыл массив каралган 23-жылга. Бирок биз ошо Бишкек шаарындагы акыбал кийинки убакта мына смог маселеси күчөп кетти деп Газпром менен бир канча жолу Болот Эрелканович менен жолугуп бир канча встречаларды өткөзүп, биз быйыл 9 жыл массивди газдаштырдык. Бул деген дагы 9 жыл массивди быйыл өткөзүп, мына азыркы кездерде жумуштар жүрүп атат. 1 жыл массив бүттү, 8-inde жумуш жүрүп атат. Быйыл отопительный сезон башталганча 9 жыл массив газга өткөзөбүз. Бул деген болжол менен эсептегенде 12.000 тонна көмүрдү биз аз чагабыз деген сөз. Мына ошол жерде дагы биз бул болжол менен алганда бир 2–3%-ын смогду азайтканга бизден расчеттор боюнча 2–3%ке ошо кыштын санын азайтууга бир чоң иш-чара деп ойлоймун. Ошонун ичинде 6.975 үйдү ошол үйдү жылытканга газовый отопление ойдуруп, элдердин арасында, шаардыктардын арасында иш жүргүзүп, разницасы мынча болот экен. Эгер таза экологически таза шаарда жасайбыз десеңер, шаарга ыш маселесине ушундай активдүү катышып, ушуну чогуу бирге жеңебиз десеңер деп 6.957 үйдү газовый отопление өткөздүк. Бул дагы бир чоң иш-чаранын бири. Булда да бир 2–3% ыш маселесин чечүүнүн дагы бир чоң мероприятие болчу. Муну жасадык. Шаарга газ менен жүрө турган жаңы автобустар келе баштады. Учурда канча автобус каттамга кирди? Ошо газ менен жүрө турган автобустардын саны канча? Негизи коомдук транспорттун өзүңүздөр билесиңер, мунун долясы коомдук транспорт почти 30% ыштын таратып аткан коомдук транспорт, вообще эле транспорт системасы. Ошонун ичинде коомдук транспортты карап көрсөңүздөр, быйыл президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин түздөн түз кийлигишүү тапшырмасы менен, жардамы менен 1000 автобуска кол койгонбуз. Ошол 1000 автобустун азыркы кезде 375 келди, азыркы линияда 270 иштеп атат. Андан тышкары былтыр биз дагы 120 газ менен жүргөн автобустарды алганбыз. Жылдын аягына чейин бизде 620 автобус газ менен жүргөн автобустар жүрөт. Бул дегенибиз, андан тышкары бизден Европейский банк развития менен проектибиз бар болчу. Ал жерден дагы 124 газ менен жүргөн автобустар келип баштады. Бүгүнкү күндө алардан да 60 келди. Өзүбүздүн 500 автобус, жалпысынан 620 автобус быйылкы жылда ишке кирет. Ушул жерден дагы бир суроо. Мини бустар, маршруткалар
шаардан сыртқа чыгарылып атат. Канча минибус шаардагы линиядан чыгарылды? Азыркы кезде болжол менен алганда биздин шаардыбызда мурдакы жылдары 4,5 миңдин тегерегинде микроавтобустар жүрчү. Ошол микроавтобустун азыркы кезде 1500 микроавтобус калды. Почти 3000 микроавтобуска биз азайды. Бул кайерге кетип атат бул микроавтобус? Бул микроавтобустар биздин шаардын чекесиндеги Чүй областындагы, шаардын сыртындагы райондорго биз шаардын сыртына чыгарып атабыз. Аларда жумуш жок, калган жок. Ошондо ушул автобустарды киргизүү менен биз примерно 90 тонна баягы күйүп аткан дизельный топливону биз азайттык дагы. Бул экологияга чоң таасирин тийгизет. Болжол менен бул 2% түзөт деп биз эсептеп атабыз. Себеби частный транспортта көп. Мына ушул маселени дагы 2%ке мына ыш маселесин азайттык деп биз өз ушундай расчет кылып атабыз. Буйруса эмки жылы калган 500 автобус, анан 120 электробус келет. Ошону менен бул жагынан дагы биз алгылыктуу иштер жасадык деп ойлоп атабыз да. Калаага жаңы автобустар кирди. Аны менен катар жаңы тилкелер дагы пайда болду. Бул шаардыктарга бир аз ыңгайсыздыктар жаратты. Күнөө албай дагы жатышат. Жолдор тардык кылып атат деп нааразы болгондор көп. Жолдор кеңейтилеби? Кандай болот алдыда? Выделенный полоса деп соцсеттерде аябай көп бизде ушул маселе боюнча биз сын пикирлерди айтылды, оң пикирлерди айтылды. Бирок бул негизи бул реформа жүрүшү керек. Биз мына жаныбыздагы Алматы шаарында, Ташкентте, Москвада бүт шаарларга биздин специальный рабочий группа түзүлгөн. Ошолор баары ушуну изучать этип келди. Мисалы үчүн Алматы шаарында буга жылдаган убакыттарды талап кылынган. Бирок эми биз алардын кетирген кемчилигин кайталабай, биз алардан үйрөнүп, ушу жанагы выделенный полосадагы бул баягы автобустарга биринчиден шарт түзүп берет. Экинчиден жанагы токтоп остановкаларда водительдерге дагы чыга албай ушундай көп тоскоолдук жаратып, бул да экологияга таасирин тийгизе турган. Бул жана 1,5 километр Токонбаев көчөсүндө жасады. Бул линияны ушу эффект бериш үчүн бул линия маршруттун аягына чейин чыгыш керек. Ошондо биздин адреске бул боюнча дагы көп ар кандай сунуш пикирлер түшүп атат. Ушу көчөлөрдү расширение кылсаңар, чоңойтсоңор болот эле деп. Мына буйруса биз эмки жылга 6 көчөнү, мына Фучик көчөсүн карайлык, Жибек жолу көчөсү, Акынбаева көчөсү, Чүй проспектиси, Байтик Батыр көчөсүн биз жанагы лотокторду алып, анын ордуна трубаларды коюп, ошонун эсебинен жолдорду кеңейтели деген эмки жылга планга киргизип атабыз. Ошондо выделенный полосанын бар тең кеңейтилген территориянын площадьтын эсебинен кирет дагы биздин баягы мурда жүргөн жолдун ширинасын сактап калабыз дагы. Бу дагы ошого смогко тийиштүү маселенин бири. Мына шаарда жол кире накталай эмес төлөмгө өткөнүнө 2 айга чукулдап калды. Социалдык тармактарда ошол Бишкек мэриясы накталай эмес төлөмгө өткөндөн кийин чыгашага учурады деген дагы бир топ кептер айтылып атат да. Буга сиздин жообуңуз кандай болот? Мына ошону өткөндө социалдык сеттерде чыгып кетти. Ушерп болуп калды 136 миллион. Бул ушерп эмес. Бул биз автобустун азыркы тарифи 11,5 сом болсо, бул автобустар мурда 80 автобус жыкса муниципальный, азыркы кезде 260 автобус чыгып атат. Ушул автобустар көбөйгөн сайын ошонун субсидиясынын разницасы. Эмки жылга биз азыр тарифти да карайбыз, эмки жылда субсидияны да карайбыз. Ошону ар кандай мааниде түшүнбөй айтып аткандар да бар. Бул субсидиянын разницасы. Бу жерде мамлекеттен ушерп жок, местный бюджеттен ушерп жок. Муну биз бир топ кызыккан органдарга да түшүндүрүп бердик. Алар туура түшүнүп атат. Бу жерде ушундай маселе. Ошон менен катар могу газга өткөрүп атасыздар, коомдук транспорттарды. Электромобилдерди көбөйтүү дагы пландарыңыздар болсо керек. Мына быйыл жанагы
электрический станцияларды, электромобилдерди санын көбөйтүү боюнча да иштер жүрүп атат. Азыркы кезде Бишкек шаарында 1700 электромобиль бар. Күндөн күнгө электромобилдер көбөйүп атат. Мына бул деген почти 17 тонна күйүүчү май, жанагы бензиндин майынын выхлоптары чыгат, ошону 17 тоннага бул азайды. Ар бир жасаган ишибиздин биз эсебин чыгарып атабыз. Бул күндөн күнгө электромобилдер көбөйүп атат саны. Андан тышкары жанагы электротаксини да өткөндө биз бир частный компания менен киргиздик. Алар азыр 20 таксини киргизди, дагы 100 такси алып келген жатат. Мына аларга да жардам берип атабыз, электромобилдерге өтүшүбүз керек. Бул да экологияга тийгизген таасири өтө чоң болот. Андан тышкары быйыл буйруса дагы 2000 таксини, электротаксини киргизсек деп атабыз. Жанагы выделенный полосаны биз бош тургузбай, ошо электромобилдердин баары тең отдельно жашыл номер берип, электромобилдерди ошол выделенный полосага киргизели деп атабыз. Бул дагы электромобилге өткөнгө бир топ стимул берет, экологиябызды тазартат да. Биз негизи иштерибизди план менен, дорожный карта менен ишти жүргүзүп атабыз. Тилекке каршы мындай иштердин баары тең бир күндө жасашка мүмкүн эмес. Бул жылдан жылга 10-15% азайтып келе жатабыз да. Мына бир жылдан бери жолдорду оңдоп, шаардын ичиндеги тротуарларды жасап атасыздар да. Канча чакырым тротуар жасалды, канча көчөдө тротуарлар оңдолуп жаңыланды? Биз мына быйыл 50 көчөдө тротуарлар жасадык. Башында 20 көчөнү жасап баштаганбыз планда. Андан кийин дагы 22 көчөнү коштук. Дагы биздин шаардыктардын суроо талаптары боюнча дагы 8 көчөнү коштук. Азыркы кезде 50 көчөнүн тротуарлары велодорожка. Биз аларга дагы биздин шаардыктарга шарт түзүү боюнча буйруса, мына азыр суук түшкөнчө 10 чакты күндүн ичинде 50 көчөнүн сапатын карап, тротуарларын текшерип, акчасын төлөп, баары тең сиздерге көрөсүздөр. Мына иш азыр бардык жерде жүрүп атат. Бираз иштер солгундап кеткен. Өткөндө сиздер менен ABS кылганда да мен өзүмдүн сын пикиримди айткам. Ошо асфальт сервистин жетекчисине ошондон кийин азыр иштер жакшы жүрүп атат. Андан кийин муну остановка маселесине дагы пробка сазда бардык нерселер ошо смогко байланыштуу да. Мына остановкаларда дагы туруп алышат. Андан кийин автобустар турат, ошол жерде от алган машина, жүрүп турган машина күтүп туруп калат. Бул дагы газды көбүрөөк бөлүп чыгарат да. Ошон үчүн жанагы остановкалардагы карманчиктерди жасап атканыбыз ошол. Шаарларда остановка жолдорду кеңейтип, остановканын карманчиктерин автобус чыкканда ага препятствие болбош керек. Ошол маселени дагы жасап атабыз. 57 километр биз жанагы тротуарларды жасадык. Азыр 10го жакын ошол карманчиктерди, остановкаларды жасап атабыз да. Реконструкция кылып атабыз. Шаардыктар үчүн эң чоң көйгөйлөрдүн бири бул таштанды полигону болчу. Ал жакты жаптыңыздар. Азыр ал жакта жумуш кандай болуп атат? Айылына чөйрөсүн жашылдандыруу, дагы бир кандайдыр бир жаңылоо, модернизациялоо иштерин жасайбыз деген дагы балким пландарыңыздарда болсо керек. Ошол свалочный полигондо мен башында сөз кылып айтып кеттим. Ошол негизи смогтун удельный веси 10%ке жакын болгон. Негизи ошол жактан шаарды карайлы каттап турганда запах да келчү. Тем более ал свалочный полигондо зыяндуу заттар күйчү. Ал жерде өзүңүздөр билесиздер, швейный отходдор. Эмне мусор болсо ошол жерден өрттөнүп күйүп атчы. Мына быйыл мен шаардыктарга айтып коеюн, бул жерден жакшы мына көрсөңүздөр кандай нерселер болуп атканын. Негизи бул жерде 75 гектардын территориясынын баарын биз железобетонный плита менен тозуп чыктык. Колючий проволока менен тоздук, весовойду орноттук. Онлайн режимде ар бир кирген мусоровоздун канча тонна алып келди, баарын фиксировать этип онлайн режимде издерин оплатага өткөздүк. Биз Россиядан инстинератор алып келдик. Бул мындайча айтканда обжиг 1200 градуста ошол швейный отходдорду өзүнчө сжигать этет. Мына моуну көрүп турасыздар. Бул жерден 1200 градуска берден түтүн чыкпайт.
только пар гана чыгат. Ушуну Россиядан алып келип койдук. Азыркы кезде иштеп атат. Мына 1150 bizde швейный цехтер көп. Мына азыркы кездерде билесиздер, швейный отрасль абдан жакшы өнүгүп атат. Ошонун биз 700дөн ашыгына биз договор түздүк. Буйруса быйыл күзүндө баягы ынтымак паркына барып эле бакты бербей, ошол жерге бактын бир 4 сортун определять эттик. Кайсы бактар жакшы өсөт ошол жерде, живучий бактар. Ошону Европа мамлекеттерине кылдып, көгөртүп, бактып, газонный трава сеп койсок, сонун өзүнчө бир сквер болуп калат да. Ошонун мынагу эскизный варианты. Мына азыр ошол жерге полив системасын да карап атабыз. Буюрса поливти дагы жасайбыз. Ошондо баягы свалочный полигонун тегерегинде жашаган элдер үчүн дагы, негизи шаардыктар үчүн дагы баягы түтүн келбей калат да. Негизи бизде оюбузда бар болчу, бул ушу ал жерде кандай бактар өсөт. Ошону биздин экологдор, зеленстройный специалисттер, агрономдор бактын кайсы түрү жакшы өсөт ошол жерге. Ошону определять этип 4 бактын сортун тандап атышат. Ошону буйруса алып келип, ушу күзүндө субботник кылып, тегип, зеленый зонага айландырышыбыз керек. Бул жакынкы күндө болот, Быйыл күзүндө баштайбыз. Күзгү посадка болот, осенний посадка ошондо жасайды деп ойлоп атабыз да. Эми баарыбызга белгилүү, каланы жана кара түтүнгө каптаткан негизги себептеринин бири десек дагы болот. Бул жанагы швеялардан, тигүү цехтеринен чыккан таштандылар, ошондой эле банялар. Көзөмөлгө алып жатасыздарбы? Аларга кандай чара көрүлөт? Но швейный отходторду мурда байкасаңыздар керек, жана контейнердин тегерегине эле швейный отходторду түнкүсүн келип, машина төгүп кетчү. Ошол жердин баарына биз камера койдук. Ошо 1100дөн ашык швейный цехтердин баарын тең таптык. Таап туруп ар бири менен договор түздүк. Өзүнчө алар утилизацияга инсинераторго алып келет. Ошол жерден сжигать этебиз, анын акчасын төлөшөт. Мына бул өтө зыяндуу заттарды бөлүп чыгаткан швейный отходтордун, синтетический отходтордон күйчү. Мына азыр ошол ишке киргиздик бул боюнча. Жалпы биздин смогду азайтууга болжол менен bir 8-10% несебинде биз смогду азайта алдык. Бул дагы чоң иш. Мына азыркы кезде баягы сортировочный линия курулуп, курулуш иштери азыркы кезде жүрүп атат. Азыр котлованын казып, бетонный площадканы куюп, Россиядан ошол баягы инвестордун эсебинен $2,5 миллион оборудование чыкты. Буйруса ушу жуманын аягына чейин ошол 7 фурага жүктөлүп отправка болду. Аны дагы келгенде көрөсүздөр. Ошону быйыл сортировочный линияны коебуз. Ал жерде баягындай бул свалочный полигондун үстүндө жанагындай условияда терип жүргөн эч ким аерде адам жок. 90 кишини биз набор кылып баштадык. Болжол менен алардын айлык акысы $1000 тегерегинде. Бирок аерде таптаза мындай шарты түзүлгөн, кышында жылуу, жайында кондиционер турган ошондой линия болот. Ошол жерден биз сорттоп мусорубузду бир тартипке келтиребиз. Буйруса азыр ошонун акча которуу маселеси каралып чечилип атат. Буйруса күзүндө биз айтканбыз. Күзүндө ушу ноябрь айларында деп пландап атабыз. Биздин дорожный картада ошондой болчу. Ошол ноябрь айларында акчасы түшсө, оборудование келсе, буйруса чоң заводдун дагы курулушун баштайбыз деп күтүп турабыз. Буйруса негизи дорожный картада ушундай жазылган. Ноябрь айларында чоң заводдун, бул азыр сортировочный линия чоң заводдун бир гана бөлүгү. Себеби эмне үчүн сортировочный линия коюлат? Себеби сортировочный линия койгондо ошол заводко кандай кошумча оборудование керек. Ошонун анализдеп чыгат сортировочный. Ошонун чоң заводдун бир бөлүгү болуп калат да. Мына ушуда бир 8-10% смогду азайттык деп биз ойлоп атабыз да. Анан муну кантип биз контролдошубуз керек? Азыр бир өкмөттүн токтомун даярдадык. Бизде Бишкек шаарында анча полномочиябыз жок. Жанагы биз сырттагы отходдорду гана контролдогон инспекциябыздын полномочиясы бар. Ошон үчүн Министерство природных ресурсов и экологияга биз азыр Кабминден неме кылдык. Бизге ошо полномочиясын делегировать эткиле. Аларда болгону 8 киши дейт экен. 8 киши деген Бишкек шаарын акыбат кыла албайт.
бизге ошо полномочиясын делегировать этсе, биз ошо контрольный функцияны көбөйтөлү деп атабыз. Жанагы банялар жагышып атат. Баня бар, 349 баня бар шаарда. Ошол баняларды, жанагындай швейный отходдорду печкага жаккандарды, ошонун баарын тең контролдойбуз. Ошо функциябыз бизге өткөндөн кийин атайын форма кийгизебиз. Ошонун контроль системасын да көбөйтөбүз. Себеби биздин шаардыктардан кээ бир кезде биз ушундай чара көрө албай атабыз. Бул жерде швейный отходдор жагып атат, же болбосо бул жерде банясын жагып атат, түтөтүп атат деген случайлар болсо, биз тез чара көрүп, бул жагынан дагы контрольный функцияны дагы көбөйтөлү деп атабыз. Негизи канча 162 рейд жүргүздүк, 615 объекти биз текшерип чыктык. Кыш келгенде баарыбыз эле билебиз, ар бир көчөдөн чыгып эле жана көмүр саткан адамдар пайда болуп, жана шаардын экологиясына, ошонун тазалыгына дагы бир топ мындай ыңгайсыз абалдарды жаратып жатат да. Быйыл дагы ошондой нерселер уланабы же өзүнчө көмүр саткан жерлер жабылабы? Биз түшүндүрүү иштерин жайдан бери эскертип келатабыз. Быйыл көчөгө чыгып алып көмүр сатканды токтотосуңар. Мына биз 9 базаны ар бир районда, 1ден, 2ден райондордо угольный базалар бар. Министерство энергетика менен чогуу иш чараны жүргүзүп атабыз. Ошондой маселелерди дагы биз азыр чечип атабыз да. Анан эми экологияны тазартыш үчүн речка Аларча, Аламедин, Бычка бул как шаардын абасын тазалай турган бул өзүбүздүн жаратылыштын берген бизге бир чоң жакшы нерсеси. Ошол речкалардын тегерегинде мен ошону такай айтып келатам. Ошол речкаларды мына биз тазалап баштадык. Речка Аларчаны көрдүңүздөр, камыш басып кеткен. Бул речкаларды эмне үчүн биз буга чейин тазалап чара көрө албай жаттык? Бул речкалар Айыл чарба министринин балансында болгон. Тегерек четине баары тең охранный зонасына үйлөр, зданиялар баары курулуп кеткен. Аны азыр териштирип атат. Мына өкмөттүн токтому ушу бир жуманын ичинде чыгат деп биз киргиздик. Министрликтер менен согласование өттү. Ушул 3 речканы алсак, биз ушул речкалардын иштерин тазалап, речкалардын жээктерине балясиналарды коюп тозуп, аны ремонттоп, ошол биздин речкалар биздин шаарыбыздан агып чыгып турса, тазалап, жакшынакай кылып баарын тең бүтүрүп койсок, бул шаардын экологиясына өтө чоң таасир тийгизет, проветриваемость болот. Ошон үчүн мындай ишти дагы буйруса жакында арада өтсө, бул ишти дагы эмки жылга пландап атабыз. Анан эки четине велодорожка, беговой дорожкаларды биз жасап, шаарды экологиясын да тазалап, шаардыктар үчүн эс алганга да шарт болот. Ушундай нерсени каратабыз. Эми суроом жашылдандыруу боюнча болсун. Кандай жумуштар бул багытта? Бак естественно бак тегишибиз керек. Быйыл биз 21 000 бак тиктик. 21 000 бак тиктип, өзүңүздөр билесиздер. Мына акыркы эле убакта бизде ошончо сандагы бак тиккенде дагы ошончо сандагы бизде чынында объем да жок экен. Мына Ош базарынын тегереги, көп көчөлөрдүн тегерегинде жанагы туйкаларды алып келип тигип атабыз. Муну Россиядан, Краснодарскийден крайдан алып келдик. Ошол жактан эле 7 000 бак алып келип тиктик. Эми бул бак тигүү системасын жана свалочный полигонду айттым. Биз ошондой жерлерде ушу бактардын санын дагы көбөйтүшүбүз керек. Бул да экологияга өтө көп таасирин берет. Ошон үчүн бак тигүү системасында дагы иштер жүрүп атат. Анан 10 сквер жасалды быйыл. 10 сквер жасалды. Биз скверлерге өтө көп көңүл буруп атабыз. Скверлерди жасасак, канчалык жашылдандырсак, биздин экологияга бул өтө чоң таасирин тийгизет. Бул жакшы негизи. Көчөт отургузган бак тиккен жакшы, бирок сугаруу жагы кандай болот? Бизде бул боюнча өтө чоң маселе бар. Быйыл биз 6 скважинаны пробурить этип, колдон келсе быйыл эмки жылга мына кышта иштеп, эмки жазга даярдайбыз. Бир 20 көчөгө өзүнчө скважина казалдап атабыз. Себеби бая полив системасы башталганда бизге суу Чүй областынан келет. Областынан келгенде алар арпа буудайын поляны сугарыш керек. Бизде суу жетпей калып, бактарыбыз сугарылбай калып атат. Ошон үчүн ушундай
bir nersени өзүбүздүн скважина менен капельный орошение системасына өткөзөлү деп пландап атабыз. Буйруса, мына азыркы жаңы тиккен бактардын баары ошо капельный орошение менен кылып атабыз. Себеби отургузган бактарыбыздын баары сугарылыш керек. Эгер сугарылбаса, бул мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар, кандай скважиналарды казып атабыз. Бирок азыр bir жакшы техника, булар bir скважинаны казганда bir ай, 2 айга чейин казып атат. Азыр bir жакшы техника келди. Bir кытайлык бизнесмен алып келди. Bir жуманын ичинде bir скважина каза турган техника келди. Өтө жакшы современный техника экен. Ошолор менен сүйлөшүп, быйыл кыштай скважинаны жазга чейин казып даярдайлы деп атабыз. Анан кийин полив системасындагы быйыл 22 километр өзгөчө мына Октябрьский район өйдө жакта суу аябай кичине жеңилирээк, темир жолдун өйдө жагында көп ирригационный лотокторду койдук. Полив системасында все равно пайдаланышыбыз керек, себеби биздин чоң парктар бар, скверлер бар. Колдон келишинче полив системасына колдонобуз. Мына ушуга окшогон иш-чараларды жасап жатабыз. Анан эми Многу эң чоң источник ушу экологияны бузуп аткан удельный вестин карап көрсөңүздөр, мына автотранспорт көп нерсени айттым. Но ТЭЦ маселеси өзүнүн почти 10-15% ТЭЦтин түтүнү мына кабинет министров тарабынан, Министерство энергетика тарабынан ушул жаккан бизге көмүрлөрдү обогащение кылуу боюнча Мингуштун көмүрүн обогащение кылуу боюнча Министерство энергетика проекттерди даярдап атат. Негизи бизге жагыла турган көмүрдүн, мына мен Монголияда болуп келдим, эң дүйнө жүзүндө эң смог күчтүү болгон 10 мамлекеттин эң загрязненный шаарларына Улан-Батыр шаары кирет. Мен ошо Улан-Батырда болдум. Замминистри энергетикасы менен Улан-Батыр шаарынын мэри менен сүйлөштүм. Көмүрдү момундай бизге окшоп сырой көмүрдү жактырганга закон чыккан, запрет кылган, аны жакпайт, уруксат бербейт. Алар көмүрдү обогащение кылат. Биринчиден обогащение кылганда калорийнасы көбөйөт, экинчиден жанагы чаңды, ышты жууп коет. Мына ошондой заводду Министерство энергетикадагы Мингуштан көмүрүн ошондой кылып киргизебиз деп атат. Бул ушун маселе, эгер көмүр маселеси обогащение кылып брикетирование кыла турган болсо, ыштын bir 20-30% себеби биздин частный үйлөрдө көмүр жагылып атат. Почти бул көп жардам болот эле. Эми шаардын экологиясын бузган көрүнүштөрдүн бири бул унаалардагы катализаторлордун жоктугу. Бул боюнча чара көрөсүңөрбү? Эми катализатор маселесин биз чече албайбыз, мен ачыгын айтып коеюн. Бул биздин маселе эмес. Биздин полномочияга да кирбейт. Себеби тийиштүү министрликтер бар. Тийиштүү министрликтер же техосмотр кылабы, же болбосо жанагы дагы бир ой пикирлер айтылып атат, четный, нечетный кылып машиналерди ограничение. Муну да биз кыла албайбыз. Аны үчүн бизге закон керек. Биринчи жогорку кеңеш закон кабыл алып бериш керек. Биз законду аташыбыз керек, закон ченемдүү болуш керек. Экинчиден, же болбосо кабинет министрликке токтомун чыгарып бериш керек. Мына ушундай системаны, катализаторду мындай кылып чечесиңер, ограничение шаарга мына. Эми бизде жашырын деле эмес да. Шаарда жүргөн машинелердин 500 миңден ашык машиненин жарымынын катализатору жок. Эртең биз бул катализаторун жок экен деп Бишкек шаарынын полномочиясына жетпейт. Ошон үчүн катализатор маселеси закон кабыл алып, закон негизинде өкмөттүн токтому чыгып, положениеси киргенден кийин тийиштүү министрликтер муну чечиш керек. Минэнерго системасы, МВД системасы, мына ушул ТЭЦ маселесин, катализатор маселесин, башка жанагы транспортты сырттан региондордон келген ограничение кылганга биздин шаардын полномочиясы жок. Биз шаардык кеңешче дагы кээки адамдар айтып атат, Москвада ушундай экен. Москванын правительство Москва деп коет. Москвада алардын өзүнүн шаардын думасы закон чыгарганга полномочиясы бар. Бизде Бишкек шаардык кеңешинин андай полномочиясы жок. Мына алдыда маектин жүрүшүндө
шаардын экологиясын жакшыртуу боюнча бир канча жумуштар жасалганын айттыңыз. Эми жалпысынан алганда ушул кара түтүндү канча пайызга азайта алдыңыздар? Биздин шаардын иш чарасынын негизинде биз 10-15% смогту быйыл азайттык. Бул деген биздин шаарда ар бир министрлик, ар бир ведомство, тийиштүү ведомство ар бир жылына 10-15%, 20% ушул смог маселесинин иш чарасын аткара берсе, буйруса буга убакыт керек. Бир жылда бул чечилбейт. Бул бир 3-4 жыл болобу, 5 жыл болобу смог маселесин чечсек болот. Муну чечиш керек. Биздин элдердин ден соолугу бардык нерседен кымбат. Ошон үчүн бул маселе менен ар кандай суроодар жаралып атат. Мэрия эмне үчүн деп. Мэриянын ошон үчүн мен сиздерди чакырып, сиздер аркылуу биздин шаардыктарга кайрылып, толук информация берейин деп чакырдым. Себеби сиздер дагы шаарда жашайсыздар, мен да шаарда жашайм. Мен да ошол аба менен дем алып атам. Мен дагы кээ бир кезде ошо шаарда жанагы катализатору жок, түтөп жүргөн машиналерди оборудованиесин көрсөк болот. Түтөтүп айдайт. Бирок мен гайга тапшырма берсем, бизде андай закон чыга элек, законду даярдап атабыз дейт. Аны барып туруп штраф салып, бир наказание кылганга нормативный право актар кабыл алынышы керек. Же закон чыгарыш керек, же өкмөттүн токтомун, положениесин тийиштүү министрликте бекитип бериш керек. Мен гайлерден да сурап атам. Муну карабайсыңарбы, мына түтөтүп атат шаарды депчи. Бирок бизге тийиштүү иш чаранын баарын тең пландуу түрдө биз жүргүзүп, быйыл бир топ нерселерди жазадык. Мына кыскача шаардыктарга айтайын деп сиздер менен жолугушуп атам. Себеби элдерге дагы толук информация жетиш керек. Ким эмнеге жооп берет, ким эмне иш чараны жазады, ким жазаган жок. Элдер анан кийин ушул иш чараны негизи кимибиз болбосок дагы шаар биздин Кыргызстандын борбору, борбор шаарда бул маселе чечилиш керек. Сөзсүз чечишибиз керек. Мына кыскача ушундай. Чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик.